Түз эфирде күндеби маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы мен Айбек Исабеков тааныштырам. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Таштанды полигону жайгашкан жерде курулуп жаткан Дастан Сити турак-жай комплексинде иштин жүрүшү менен таанышты. Башкы прокуратура эскертүү бергенине карабай, алайда мөңгүнү талкалап жаткан маселе бүгүн жогорку кеңеште көтөрүлдү. Анда депутат бүгүнтөн калбай жол казууну токтотуп, экологияны бузгандарга чара көрүүнү талап кылды. Бензин кымбаттайбы? Нефти трейдерлер күйүүчү майды милдеттүү маркалоо бизнеске жана экономикага залакасын тийгизерин кулак кагыш кылууда. Салык кызматын жообу кандай? Окуучуларды китептер менен камсыз кылуу үчүн 17 миллион 400 миң китеп керек. Окуу китептери мектепте эмес, соодагерлердин текчесинде жетиштүү. Китеп бизнесине качан чекит коюлат? Президент Садыр Жапаров бүгүн 10 октябрда Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун өлчөнгөн алтын куймаларын саткан фирмалык дүкөнүнө барды. Дүкөн 5 сентябрда ачылган. Алтын куймаларын сатуунун көлөмү 50 миллион сомду түзсө, компаниянын таза кирешеси 3 миллион сомду түзгөнү кабарланды. Азыркы учурда өлчөнгөн куймаларды бардык жарандар, башка мамлекеттердин жарандары да сатып ала алышат. Президент Жапаров алтын куймаларын сатып алууда эч кандай чектөө болбошу керектигин, анткени өлкөдө өндүрүлгөн алтын акыркы эл аралык биржаларда сатылып, анда баалар фирмалык дүкөндөн төмөн болушу мүмкүн экенин белгиледи. Кыргыз алтын башкармалыгынын төрагасы Кубат Абдраимов 2 жыл мурун 1 килограмм алтын сатып алгандар азыркы базар баасын эске алганда, бүгүн 34 миң акш доллар киреше менен сата аларын билдирди. Президент атамекендик алтын куймаларын сатып алуу каражат салуунун ишенимдүү жана кирешелүү жолу экенин белгиледи. Ал өлкөнүн колунда бар бай жарандардын аманаттарын алтынга салууга үндөдү. 2 жыл мурун 1 килограмм алтын сатып алып койгондо, мисалы биздин бай жараныбыз. 2 жылда канча үстүнө кошулду ушу 1 килограмм алтын? Канча таза киреше тартылат? Курс менен сатылып 2 жыл мурун 22 жылы алтын алып койгондо 2 миллион 889 миң, же болбосо 34 миң доллар үстүнө пайда көрмөк. 34 миң 1 килограмм. 1 килограммдан эле 34 миң доллар. Мына эми ошол үчүн биздин баягы мыйзамды да кабыл алдырдык делек. Байлардын баягы легализация боюнча азыр 31 декабрга чейин узартып койдук, эми баары легализация кылып алсын деп. Ошолорго айтышыңар керек. Мына эгерде 1 килограмм алтынды 2 жыл мурун алып койгонуңарда 34 миң доллар жөн эле үйдө жатып эле. Үйүңөрдө сейфте жатып эле 34 миң доллар үстүнө кошулуп калмак деп мисалы. Bir kvartira ка? Bir kvartira. Өлкө башчысы Садыр Жапаров бүгүн Бишкек шаарынын 11-кичи районунда курулуп жаткан Дастан Сити турак-жай комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, комплекс 2660 батирге ылайыкталган 17 кабаттуу 24 үйдөн турат. Мамлекеттик ипотекалык компания менен түзүлгөн инвестициялык келишимдин алкагында ага жашоого толугу менен даяр абалда 500 батир берилет. Мамлекет башчысына курулуш көп жылдар бою кароосуз калган карьердин ордунда пайда болгон Таштанды полигону жайгашкан жерде жүргүзүлүп жаткандыгы маалымдалды. Бул жер тилке көптөн бери экологиялык көйгөй болуп келген жана аны тазалоо үчүн чоң аракеттер жасалган. Бул аймактан тонналаган таштанды чыгарылганы белгиленди. Экспострой курулуш компаниясы ЖЧКнын директору Кубанычбек Тулеев президентке долбоорго турак үйлөр гана эмес, соода борбору, бизнес борбору да кирерин, жер алдындагы унаа токтотуучу жайлар каралганын айтып берди. Ал ошондой эле жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн курула турган балдар жана спорт аянтчалары, анын ичинде чоң футбол аянтчасы жана теннис, 280 орунду бала бакчалары бар турак-жай комплексинин долбоорун көрсөттү. Бүгүнкү күндө бир эле учурда 12 үй курулуп жатат. Ал эми долбоордун аякташы 2028 жылга пландаштырылган. Мусор басып жаткан жерди шаарга айлантып атабыз. Жомокту реалдуулукка айлантып атабыз. Тегерегин бар, бегабай караштуу. 3 жылда бүтөт экенсиң, значит. Кудай буйрса. 3 жылда бүтүп 500 квартира берет. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедовдун чакыруусу менен 11 октябрда Ашкабад шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди.
Мамлекет башчысы иш сапарын алкагында түркмөн акыны жана философу Мактумкули Фрагинин 300 жылдыгына арналган мезгил менен цивилизациялардын өз ара байланышы, тынчтыктын жана өнүгүүнүн негизи аттуу эл аралык форумга катышат. Иш чарага Борбор Азия мамлекеттеринин жана башка өлкөлөрдүн башчыларынын катышуусу күтүлүүдө. Түркмөн акыны жана философу Мактумкули Фрагинин 300 жылдыгына карата өтө турган эл аралык форум өлкөлөр ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөгө багытталат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бавария федералды каймагынын премьер-министри Маркус Зиодер менен жолукту. Жолугушуу Акылбек Жапаровдон Кыргызстандын экономика күнү темасындагы Кыргыз-Герман ишкерлер кеңешинин жыйынына жана Кыргыз-Герман бизнес форумуна катышуу үчүн Мюнхенге барган жумушчу сапарынын алкагында болду. Жолугушуунун тараптар Кыргызстан менен Бавариянын ортосундагы эки тараптуу мамилелерди мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулап, экономика, билим берүү жана алдыңкы технологиялар тармагындагы кызматташууга басым жасашты. Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Бавариянын ортосундагы экономикалык байланыштарды чыңдоонун маанилүүлүгүнө токтолуп, эки тарапка тең пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн олуттуу потенциалды белгиледи. Өз кезегинде Бавариянын премьер-министри Маркус Зиодер Бавария Кыргызстан менен кызматташууга ачык экенин жана жаңы демилгелерди кароого даяр экенин билдирди. Соңунда тараптар соода-экономикалык жана инвестициялык өнөктөштүктү тереңдетүүгө, Германиянын алдыңкы технологияларын Кыргызстандын экономикасынын түрдүү тармактарына кеңири жайылтууга кызыктар экендигин билдиришти. Парламент бүгүн жогорку соттун судьясы жана төрагасы Замирбек Базарбековду кызматтан бошотууга макулдук берди. Анда 66 депутат макул болсо, бирөө каршы чыкты. Ушул эле күнү судьялар кеңеши Базарбековдун арызын канааттандырып, жогорку соттун төрагасы кызматынан мөөнөттөн мурда бошотуу сунушу президентке жөнөтүлдү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бүгүн жогорку кеңеш Замирбек Базарбековдун жогорку сотунун төрагасы кызматынан бошотуу жана өз каалоосу менен судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн токтотуу жөнүндө арызын көпчүлүк добуш менен канааттандырды. Президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов анын кызматынан бошотуу тууралуу мамлекет башчысына арыз жазганын билдирди. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 29-бененесинин 2-3 бөлүктөрүнө ылайык жана Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешинин сунушунун негизинде Базарбек Замирбек Курамаевичти өз каалоосу боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун судьясынын кызмат ордунун бошотуу менен анын судьялык ыйгарым укуктарын токтотууну сунуштайм. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров. Урматтуу депутаттар, ушул сунушту колдоп бериңиздерди суранам. Бирок Базарбеков өзү парламентке келген жок. Ага спикер Нурланбек Шакиев Замирбек Базарбековдун билдирүүсү бар экенин белгиледи. Анда ал өз арызы менен кетип жатканынан улам парламентке келүү максатсыз экенин кошумчалады. Анын арызын кабыл алууга 66 депутат макул, 1 депутат каршы добуш берди. Рахмат, урматтуу депутаттар, аталган комитеттин корутундусун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 66, каршы 1, бары 67, катталды 80. Урматтуу депутаттар, Замирбек Курамаевичтин өтүнүчү арызы канааттандырылды. Ушул эле күнү судьялар кеңеши да Базарбековдун арызын канааттандырды. Андан соң жогорку соттун төрагасы кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушу президентке жөнөтүлдү. Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы кечээ 9 октябрда белгилүү болгон. Ал эми төрагалыкка ким сунушталып жатканы азырынча белгисиз. Урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки маселени кароого өтөбүз. Андан соң жогорку кеңештин жыйыны күн тартибине киргизилген маселелер менен уланды. Анда депутат Дастан Бекешев мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ташылып келген атайын товарлар кошумча нарк салыгынан бошотулганы менен бажы кызматы алардан салык чогултуп жатканын айтып чыкты. Мурун майыпты карабап, слуховой аппарат, көз азиз ушол адамдар алып келип аткан товарлар атайын ушундай грифель, прибор, брайлары менен колдонгонго. Ошого дагы азыр НДСти кошуп 12% эметип атат. А негизи салык кодексинде так эле жазылган да, булар товарлар бошотулат деп. Бирок токтомдо ката бар. Мен аны 1,5 жыл мурун көрсөткөм, макул ондой сөзлөр мойнуна алышты. Ондой деп, дагы эле ондой элек да. Азыр эле ондой чыгат. Ондой деп, бирок уже НДС уже начисление кетти. Же ушунча план чоң болуп калдыбы, же каражатты издеп атышабы билбей жатам да.
Ага Улай эл өкүлү Жанар Акаев азыркы тапта Алай районунда болуп жаткан мыйзамсыз мөңгү казуу маселелерине токтолуп, тез арада чара көрүүгө чакырды. Бүт дүйнө мөңгүлөрдү сактоого аракет кылып аткан чакта эмне үчүн Алайдагы ошо көмүр казабыз дегендерге мөңгүлөрдү талкалоого жол берип коюп, министрлер кабинети унчукпай отурат. Бүгүндөн калбастан тиешелүү министрликке тапшырма берип, прокуратуранын чечимин аткарып, мөңгүлөрдү талкалоону токтотуш керек. Биз ушуга жол бербешибиз керек. Жолду тазалоодо, жаратылышты, экологияны, иче турган суусунан бери бузуп атат. Аксакалдар чыкты. Эмне үчүн ушул улам-улам элдин кайрылуусуна көңүл бурбайт? Ошондуктан бүгүндөн калбастан чечим кабыл алып, ошол жерде көмүр казууну токтотуш керек. Эскерте кетсек, буга чейин Алай районуна караштуу аймакта кытайлык инвесторлор мыйзамсыз көмүр казуу иштерин жүргүзүп, анын алкагында мөңгү жайыттарды талкалап жатканы айтылган видео тараган. Андан соң Экотех инспекция Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын инвесторлору 6 чакырымдан ашуун жолду мыйзамсыз казганын аныктап, айып пул салынган айтылган. Бүт жерде биз мамлекеттик компания, мамлекеттик ишкана ачып атат. Биринчи жолу түштүктө көмүркен ачылды деп төш кагып атасыздар. Анан эмнеге сиздердин астыңарга келген инвесторду көзөмөлдөй албай атасыздар? 6 күн мөңгүнү казганга чейин көзөмөлдөй албасаңыздар, эмнеге мойнуңуздарга алып, ушу компанияны алып, жолду азыр иштетем деп атасыздар? Бизде ошо булардын техникасы чоң экен, немелери мүмкүнчүлүктөрү чоң экен. Ошо 6 күндө биз именно ошол жерде документ иштери менен чуркап жүргөндө гана башталды. Бул инвесторлор сиздерди тоготпойт экен анда. Андан сырткары жогорку кеңеште бир катар эл аралык келишимдерди ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбоорлору каралып кабыл алынды. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Майыптар үчүн шайлоого катышуу шарттарын жакшыртуу боюнча мыйзам долбоору сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун президент демилгелеген. Анда майыптыгы бар талапкерлер үчүн шайлоо күрөөсүнүн суммасын азайтуу каралган. Майыптар үчүн шайлоого катышуудагы күрөө коюу талабы кыйынчылыктарды жаратып, алардын шайлануу укугу ишке ашырууга тоскоолдук кылат. Майыптыгы бар адамдардын шайлоо күрөөсүн төлөөдө башка жарандар менен бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ эмес экенин эске алуу зарыл деп жазылган маалымат. Аталган демилге шайлоолорду ачык жана инклюзивдүү кылууга шарт түзөрү белгиленген. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча майыптыгы бар талапкерлер үчүн күрөөсүн төмөндөгүдөй белгиленет. 3-чү топтогу майыптарга 70 000 сом, 1-чи жана 2-чи топтогу майыптарга 50 000 сом. Белгилей кетсек, округтар боюнча депутаттыкка ат салышкандар 100 000 сомдон шайлоо күрөөсүн төгөт. Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Миңкуш айылындагы Как жана Талды булак уран калдыктары сакталган жайдын уулу калдыктарды башка жерге ташуу иштери аягына чыкты. Ал эми туюк суу сактоочу жайындагы иштер соңуна чыгып калды. Болуу тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кабарлап, рекультивациялык иштерди жүргүзүүдө эл аралык коопсуздук стандарттары сакталганын билдирди. Орусиянын Росатом ишканасынын башкы директорунун ордун басары Николай Спасский, Кыргызстандын өзгөчө Кырдаалдар министри Бобек Ажикеев 10 октябрда Миңкуш айылына иш сапары менен барган. Миңкуштагы уран калдыктары сакталган жайларды рекультивациялоо Орусиянын Росатом атомдук энергия боюнча мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын ортосундагы программа аркылуу ишке ашат. Бишкектин Лелин райондук соту 10 октябрда Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун 11 журналистине чечим чыгарды. Махабат Тажибек кызы кылмыш жаза кодексинин 41 беренеси, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана 278 беренеси массалык башаламандыктар күнөөлүү деп табылып, 6 жылга эркинен ажыратылды. Азамат Ишембековду 5 жылга эркинен ажыратуу, Актилек Капаров менен Айке Бейшикееваны 3 жылдык пробация менен сот залынан бошотуу өкүмү жарыяланды. Калган үй камагындагы журналисттер кылмыштын курамы жок экендигине байланыштуу акталды. Тинтүү тергөө иштеринин жүрүшүндө алынган буюмдар, документтер жабырлануучуларга кайтарылып берүү чечими чыкты. 3 октябрдагы отурумда айыпталуучулар акыркы сөзүн сүйлөгөн. Мамлекеттик айыптоочу башаламандыкка айыпталган 11 журналисттин ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү сураган.
Кыргызстанга Казакстандан тоок этин мыйзамсыз алып кирүү аракети токтотулду. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиришти. Ак тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда Казакстандан Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз жол менен алынып келе жаткан 36.000 килограмм өлчөмүндөгү тооктун эти инспекторлор тарабынан атайын текшерүүдө. Евразия экономика биримдигинин ветеринардык санитардык талаптарын бузгандыгы аныкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Ак тилек чегара ветеринардык көзөмөлдөө пунктунун инспекторлору тарабынан тиешелүү артка кайтаруу актысы түзүлүп, жүк Казакстанга Ак тилек көзөмөл өткөрүү жай аркылуу артка кайтарылды. Кыргызстанда бензиндин баасы дагы кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу нефти трейдерлер маалымат жыйында билдиришти. Учурда жаңыдан киргизилген мыйзам баанын көтөрүлүшүн шарттап, андан тышкары мунайзат менен ишкерлик кылган чакан жана орто бизнеске чоң залалы тийиши ыктымал. Ал эми салык кызматы күйүүчү майдын маркалоо системасы аркылуу салык ставкасы жогорулабай тургандыгын кабарлашты. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Күндөн күнгө эле катуу эле кымбаттап атат. Чөнтөккө зыян экен. Кымбат, өтө эле кымбат. Дорожает. Нефтетрейдерлер Кыргызстанда бензиндин баасы дагы кымбатташы мүмкүн экенин бир канча күндөн бери кулак кагып жатышат. Буга себеп мунайзатты милдеттүү түрдө маркалоо мыйзамын жүйө келтиришүүдө. Андан тышкары мунайзат ташыган чакан жана орто бизнестер үчүн дагы өзүнүн залакасын тийгизип калышы мүмкүн. Бул жерде эң биринчи көйгөй болуп баягы ошол маркердин баасы болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин акыркы баасы аныкталып элек. Өзүңүздөр билгендей бул башталганда бир жыл мурун жаз мезгилинде биринчи жолу талкуулоо болуп атканда маркердин баасы 20-25 тыйындан ашпайт деген сөз болгон. Бүгүнкү күндө 37 тыйын деп бекитиптир антимонополияга каршы кызмат. Бирок биз баягы жумушчу топто ошол суроону берсек, салык кызматынын өкүлү бул дагы акыркы баа эмес деп атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө баягы жогорку кеңеште мыйзам долбоору 1-2-3 окуудан кабыл алыныптыр деп биз маалымат алдык. Ал жерде баягы жолду оңдоого баягы сбор деп атат, эми дорожный сбор, ал 1 литрine дагы 1 сом кошула турган болуп атат да. Bunun bari эле автоматтык түрдө акыркы баага келип кошулат дагы биздин жарандардын мойнуна илине турган болуп атат да. Белгилесек, өлкөдө күйүүчү майды маркалоо системасы расмий ишке киргизилди. Жаңы жылдан тарта маркасы жок бензинди жана дизель майын сатууга тыюу салынат. Ассоциация күйүүчү майды милдеттүү маркалоону киргизүүнүн шарт мөөнөтүн карап чыгууну суранышты. Нефтетрейдерлер бизнес ыңгайлашып, баа кескин көтөрүлүп кетпеши үчүн 1-2 жылга пилоттук долбоорду ишке киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштоодо. Үчүн бизде негиз жок бүгүнкү күндө да. Ошол келишимге кол кое элекпиз. Маркердин акыркы баасы белгилүү эмес болуп атат. Биз кантип бүгүнкү күндө кайсы документтин негизинде төлөшүбүз керек дегенде ага жооп жок. Салык кызматынын өкүлү болсо биз өзүбүздүн жетекчиге силердин ушул суроолоруңарга жеткиребиз деп койду да. Бүгүнкү күндө салык кызматы дагы даяр эмес, биздин оператор дагы даяр эмес. Ошондой эле бензин баасынын кескин кымбатташы көпчүлүк айдоочуларды баасы арзан майды пайдаланууга мажбурлашы мүмкүн. Анын кесепети өлкөнүн экологиясына терс таасирин тийгизиши ыктымал. Экологдор шаардагы аба булганычынын басымдуу пайызы унаалардан чыккан зыяндуу зат экенин белгилешет. Бул калктын саламаттыгына чоң залакасын тийгизерин изилдөөлөр далилдеген. Айлана чөйрөккө келтирген зыяндуулук боюнча автоунаалар биринчи орунда турат. Анын үлүшү ошо климаттын өзгөрүшүнө, абанын булганышына 95% түзөт экен. Климатка өзүнүн болгон үлүшү, терс таасиринин үлүшү 70% түзөт. Ал эми мамлекеттик салык кызматы күйүүчү майдын 1 литри 37 тыйынды түзөөрүн жана баа 2 жылда бир макулдашылып турарын билдирди. Ошондой эле күйүүчү майды маркалоо системасы киргенде салык ставкалары жогорулабайт жана салык киргизилбей тургандыгын айтып жатышат. Өкмөттүн токтому, бунун коомдук талкуусу жазында эле башталган. Көптөгөн сунуш пикирлер кирген, бизнес тарабынан алардын баары эске алынып, бул токтомдо каралган. Пилот катары, мына тренинг катары маркировка эмелерди, испытанияларды өткөргөнбүз Кыргызстанда. Бул система жаңы эмес дүйнөдө. 20-дан ашык мамлекеттерде колдонот бул система маркировки. Салыктын
ставкалары же өлчөлүмдөрү көтөрүлгөн жок. 1 сомго. Ошол эле деңгээлде калып атат. Мамлекетте соңку жылдары күйүүчү майдын баасы улам жогорулап жатканы байкалат. Ага карата автоунаа башкаруучулары тарабынан тынымсыз нааразычылыктар айтылып келет. Мындай өсүү калктын капчыгына кыйынчылык жаратканы айтпаса да белгилүү. Өтө эле кымбаттап атат, серьезно. Вообще күндөн күнгө эле катуу эле кымбаттап атат. Чөнтөккө зыян экен. Мурда цена жакшы эле. Дагы көтөрүлүп атат. Кандай айдайбыз билбейбиз. Пока жаңы машина алганга, например, электрик алганга акыбал жок да. Баары эле зорго жашап жүрүшөт тура. Тагы кыйматтатса кантайсың? Биз го да экономичный эштик көп болчу. Чоң машиналарчы. Мисалы мага жетпейт. Жөн эле жумушума барып келгенге күндө 500-400 куйшум керек. Эгерде тышкары жүрсөм, анда вообще эле 1000 сомдон куйшка туура келет. Кымбат, өтө эле кымбат. Потому что башка мамлекеттерде эле кымбаттайт да. Нефттин баары нефтен зависит этет да. Дорожает и дорожает. Негативное у меня мнение, как и у всех. Белгилесе, Кыргызстанда күйүүчү майды маркалоо системасы 1 октябрдан тарта расмий ишке киргизилген. Ага ылайык импортталуучу жана өндүрүлгөн күйүүчү майлоочу материалга молекулярдык маркерлер колдонулат. Ал эми жаңы жылдан тарта маркасы жок бензинди жана дизель майын сатууга тыюу салынат. Молекулярдык маркер күйүүчү майдын структурасына кирип, жуулуп кетпейт. Бул системаны ишке киргизүү күйүүчү майлоочу материалдын мыйзамсыз жүгүртүлүүсүнө бөгөт коюп, рынокто күйүүчү майдын сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда мунай заттын жылдык керектөөсү 1 300 000 тоннаны түзөт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бишкекте коомдук транспортто жүрүүдө жол кире акысы көтөрүлбөйт. Накталай төлөмдү жогорулатуу гана сунушталат. Мэриядан билдиришкендей, Бишкек шаардык кеңешинин 2012 жылдын 26 апрелиндеги токтому менен бекитилген колдонуудагы тарифке ылайык муниципалдык автобустарда жана троллейбустарда жүрүү наркы накталай эмес түрдө 17 сом, накталай формада 20 сом. Накталай жана накталай эмес төлөм формасынын айырмасы 3 сом. Накталай төлөгөндө айдоочуга тоскоолдук жаралап, ошол эле учурда анын сол чөнтөгүн толтурабыз. Айдоочулар алаксып жол кыймылынын эрежесин бузуп, планды толтуруу үчүн жарышып айдап, кырсыктарга учурап жатышат. Жаңы автобустардын кырсыкка учурашы чыгымдарды гана алып келбестен, жүргүнчүлөрдүн ден соолугуна да таасир тийгизет. Мындай иш-аракеттер жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу үчүн жасалып, жүргүнчүлөрдү сапаттуу ташууну камсыз кылат жана коррупциялык тобокелдиктерди азайтууга мүмкүнчүлүк берет деп айтылат маалыматта. Темир жолдун боюна темир тосмолор орнотулду. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиришти. Мекемеге караган жол чарба филиалынын мындай чаралары кырсыктардын алдын алуу жана калктын коопсуздук деңгээлин жогорулатууга багытталган. Тосмолорду орнотуу адамдардын темир жолдо негизсиз жүрүүсүн азайтат. Ошондой эле адамдар менен поезддардын кагылышуу коркунучун алдын алат. Жалпысынан Сокулук Бишкек 1 жана Бишкек 1 Бишкек 2 бекеттеринин аралыгына 10 чакырымга жакын темир тосмолору орнотулду. Парламентте мектептердеги китеп тартыштыгы маселеси көтөрүлдү. Кече 9 октябрда жогорку кеңештин жыйынында депутаттар тарабынан билим берүү министрлигине сын пикирлер айтылып, эл өкүлү Камила Талиева китеп маселеси боюнча жогорку кеңеш кабыл алган токтом аткарылбай жатканын белгиледи. Бул жылы алган окуу китеби кийинки жылга жараксыз. Анткени жыл сайын автор алмашып, элди башка китеп сатып алууга аргасыз кылып келет. Бул көрүнүштү тургундар китеп аркылуу бизнес жасоо деп түшүнүшөт. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Siz ministr қатары мұғалімдеріңіз бары наразы сізге. 9 октябрда өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңештин жыйындар залына чогулуп, министрлер аткарылган иштер боюнча отчет берди. Өзгөчө депутаттар билим берүү министринин ишмердүүлүгүн талкуулап, мектептердеги китеп маселеси күндүн негизги темасына айланды. Эл өкүлү Камила Талиева китеп боюнча жогорку кеңеш кабыл алган токтом аткарылбай жатканын белгиледи. Siz министр қатары мұғалімдеріңіз бары наразы сізге. Мына апрель айында биз жогорку кеңеш токтом кабыл алган
алганбыз, токтом кабыл алганбыз. Китептер боюнча мына бул жерде Абакиров мырза экөөбүз комитеттерден өткөрүп, жогорку кеңештен кабыл алганбыз. Бир дагы пункт аткарылган жок китеп маселеси боюнча. Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева китеп маселеси каражатка байланыштуу экенин, суроо талапты жоюу үчүн 8,7 миллиард сом зарылдыгын билдирди. Министрдин айтымында кийинки жылга 1,5 миллиард сом бөлүндү. Тагылимдер предметтери боюнча китептер алынып, адаптацияланып, Сингапур дүйнөлүк алдыңкы китептер кыргыз билим берүү саясаты менен айкалышып жатат бүгүнкү күндө. Китеп жетпейт деп атасыздар, бул каражаттан көз каранды 1,5 миллиард кийинки жылга бөлүндү толугу менен. Билим берүү тармагында реформа жүргүзүлүп, мектеп окуучулары 12 жылдык билим берүүгө даярдыктар жүрүп жатат. Бирок бул маселеде эл өкүлдөрү тарабынан сынга алынып, учурда өлкөнүн билим берүү тармагы реформага даяр эместиги айтылды. Каяктагы Сингапур, каяктагы Малайзия. Малайзия, Сингапурду айтпай эле коюңуз. Сиз бул жактагы өзүбүздүн 12 жылдыкка даярдыкты айтыңыз. Мектепке китепти даярдаган китептин авторлору менен даже министрлик жолугушпайт дагы. Керек болсо мектеп менен байланышыңар жок. Мыйзамды кабыл алып бергенде туура эмес кылган экен биз өзүчү. Көп нерселерди мыйзамдан алып салып, бүгүнкү күндө сиз даярдыгы жок 12 жылдык билим берүүгө өтүп алдыңыз. Бүгүнкү күндө мектептердин акыбалы мышыгы ыйлап атат да. Негизинен 12 жылдыкка өтүү боюнча даярдоо процесси 3 жылдык мөөнөткө берилген. Бул боюнча бюджет тарабы менен толугу менен каралып, акыркы иш пландардын баары бекитилди. 12 жылдык окутууну киргизүүгө өлкөнүн билим берүү тармагы даяр эмес экендиги агартуу тармагынын ардагерлери тарабынан да айтылууда. Мына реформа жүргүзөбүз деп орто мектептерди 12 жылдык кылабыз деп реформа кылабыз дешип атат. Бул деген нерсе өтө жаңылыштык. Себеби 12 жылдык кылып мектептерди реформа жүргүзүүгө азыркы мезгилде биз даяр эмеспиз. Билим берүү тармагында биринчи кезекте китеп маселеси чечилиши керек. Китеп жетишсиздиги бир топ жылдан бери көйгөй жаратып келет. Ал эми жыл сайын китептердин авторлору алмашып, жарандардын наразычылыгын жаратып келет. Ата-энелердин биринчи баласы окуган китеп, экинчи баласы окуган учурда жараксыз болуп калат. Биз эми азыр ушундай маалда, технология өнүккөн маалда китеп жетишпейт деген сөз бул аябай бир өкүнүчтүү нерсе да, өтө өкүнөм мен дагы. Мисалы үчүн орус класстарга жетпейт өзү негизи, муну баары билет. Ал эми муну кыргыз класстарга дагы жетпей атканы бул өкүндүрөт чындыгында. Китеп маселеси боюнча бул толук бойдон мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек. Мурдакы союздун учурунда мына баарыбыз эле ошол учурда окуганбыз. Мындай көйгөй жаралган эмес да. Ошондуктан сөзсүз мунун чечүүнүн жолу болуш керек. Ага тиешелүү каражаттар бөлүп, анан bir жыл башка программа менен, экинчи жылы башка программа менен окуткандан ушундан көйгөй жаралып атат. Менин 7-8 балам болсо, биринчи класска киргенден биринчи классты балам окуп бүтүп, экинчи класска көчкөндө, андан кийинкиси 7 жашка чыгып биринчи класска барганда ошонун окуу куралдарын толук алып туруп ошол пайдаланыш керек. А булар да эмне кылып атат? Жаңыбы, эскиби кийинки жылы алмаштыргыла. Муну автордун китеби жарабайт. Башка автордун китебин алгыла. Мектептерде мугалимдерде көнүп алып турбаган. Жыл сайын окуу куралдарын өзгөртүүнүн кереги жок. Башка чектеш мамлекеттер туурап, башка жактан окуу куралдарын алып келбестен, өзүбүздүн Кыргызстандын басма карасынан чыккан өзүбүздүн окумуштуулар, мугалимдер, методисттер чыгарган окуу куралдарын окуп, ошо менен терең билим бериш керек. Билим берүү министринин маалыматында бүгүнкү күндө мектептердеги балдарды толук жаңы муундагы бардык стандарттарды камтыган окуу китептери менен камсыз кылуу үчүн 17 миллион 400 миң китеп керек. Башкача айтканда бир балага 12 китеп туура келиши кажет. Мунун баасы 8 миллиард 700 миллион сом болот. Бирок жыл сайын китеп жаңыртууга деп болгону 152 миллион сом бөлүнөрү тийиштүү тараптар тарабынан айтылууда. Айбек Исабеков, Самирбек Ойчубаев, Регион. Шашылыш билдирүү. Алдыдагы аптада өлкө боюнча аба ырайы бузулуп, күн суук болот. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Маалыматка ылайык 11 октябрь түштөн кийин аба ырайы кескин өзгөрө баштайт. 12-13 октябрда ушундай абал сакталат. Ош, Баткенден башка аймактарда жаан, тоолуу жерлерде кар жаашы ыктымал. 14-16 октябрда мезгил менен жаан, тоолуу райондордо кар жаап, бийик тоолуу аймактарда күндүн табы 0-дөн төмөндөшү мүмкүн. Тоолуу жана бийик тоолуу аймактарда -10 градуска чейин сууктайт.
Кезек спорт жаңылықтарында қырғызстандық балван Чынарбек Изабеков эркен күрөш боюнча ардагерлер арасындағы дүйнө чемпионатында күмүш отты. Изабеков 51-56 жаштағы балвандар арасында 100 кг салмақта күч сынашты. Ал таймашты 1-8 финалдан баштап, қатары менен монголиялық, израилдик жана латвиялық спортчуларды жеңип финалга чыккан. Алтын байге үчүн Изабеков бейтарап туунун алдында күрөшкөн Александр Ромин менен күч сынашып 0-2 эсебинде жеңилди. Натыйжада ал күмүш байгенин ээси болду. Белгилей кетсек, Изабеков 2015 жылдан бери дүйнө чемпионатына катышып келет. Андан бери ал бир да ирет дүйнө биринчилигинен байгесиз кайткан эмес. Буга чейин ал ардагерлер арасындагы дүйнө биринчилигинин 4 жолу жеңип, дүйнөнүн 4 жолку чемпиону болгон. Чынарбек Изабеков балван кыз Мерим Жуманазарованын жеке машыктыруучусу. Регион телеканалының күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.